Алеми Арфидин мырза, сизге айтайын дегеним, аял затын белек кылды күн сыяктуу. Күнгө койсоңуз күйүп калат, суукка койсоңуз үшүп калат, катуу кармасаңыз сынып калат. Анткени Алла Таалам эркекке акылды берген, намысты берген, үй бүлөңдү баккын деп. Азыркы заманда эркектер бар, аялдарын көчөлөрдө, базарларда иштетип коюп, акчасын таап жеген эркектер бар. Андай эркекти мен эркек деп айтпайм, ал эркек эмес. Анткени илгертеден ата бабам баш болуп, аял затын үйгө коюп, өз күчү менен багып келген. Караңлачы, силерди багып чоңойту, силер үчүн даалай күнү уйкудан калды. Силер оорусаңар жан дүйнөсү кошо ооруппай, куш атини. Бүгүн муну эл чогултуп той берип атат силерге. Силер дагы дал ушундай тойлорду бергиле. Bunu айтайын дегеним себеби, ата-энеңиздерди сыйлаңыздар. Ата-энени сыйлаган Алла Тааланы ыраазычылыгын алат. Алла Тааланын ыраазычылыгын алган адам сөзсүз бейиштин кырбагында дал ушундай жетелешет. Жүзүңүздөргө бир аз болсо да жырмай татуулаган болсом, мен өз максатыма жеттим дейм, дагы 2 жашты орондугуна жөнөтүп коеюн.